Отчет жазууну көрсөтүп берейин. Адегенде класстан списогун тизмесин түзүп алабыз. Ага убакыт кетирбестен мен даярдуу списокду коюп коеюн. Бул жерге балалар менен мындай кылып түзүп алдык. Мисалы класста 16 окуучуну ала турдум мен. Сиздерге канча болсо ошончо жазып аласыздар. Андан сырткары бул жака баалары черекте мисалы кыргыз тилинен 5тен канчо, 4төн канчо, 3төн канчо жана билим сапатын чыгаруу. Андан кийин эми бул жерде бааларды толтуруп алгандан кийин, ар бирин колго жазып алгандан кийин бул жерге 5тердин санын санайбыз. Биз бул жерден 1, 5терден 2, 3, 4, 5, 6 экен. Бул жерге 6 деп колго жазып отурбастан биз муну автоматтык түрдө эсептөөчү формуланы түзөбүз. Ал үчүн ушул ячейкага 5тин тушуна жана ушул предметтин тушуна ушул ячейкага коебуз мынакей. Андан кийин формула дегенге басып, другие функции статистические. Андан кийин биякта счет если дегенди басабыз дагы, могул жерде чыккан диапазон деген жерге биз могул жерде муну тийбей эле тура берет дагы. Могул жерде биринчи саптан баштап акыркы сапка чейин бөлүп алабыз. Выделять этебиз. Критерий если критерий деген жерге бул жерге биз 5 деп жазабыз. Себеби биз 5 деген баалардан канча экенин эсептеп жатабыз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй 6 деп берди. Окей деп басканда бул жерге автоматтык түрдө 6 деп туруп калат. Биз өзүңүздөр билгендей алдын ала санаганыбызда 6 болгон. Эми ушул эле функцияны биз 4кө коюп көрөлү. Счет если дейбиз да, диапазонду ошол эле диапазонду тандайбыз. Андан кийин критерий деген жерге 4тү басабыз. Эми бул жерде 5 деп чыгып калды, көрүңүздөр бияка 5. Эми санап көрөбүз. Чындыгында 5 бекен? 1, 2, 3, 4, 5 экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми 3тү да ошол эле формула менен санайбыз. Счет если диапазон ошол эле диапазон. Критерийге болсо 3тү коебуз. Себеби 3 деген сандан канча экенин эсептеп берип атабыз. 2. 2ге да ошону коюп алалы. Көпчүлүк учурда 2ни кошпойбуз, бирок кошуп койгонубуз туура болот. Анткени кээ бир окуучулар 2 чыгып калышы мүмкүн. Мынакей 0 дейт. Демек бул жерде 2 алган окуучулар жок экен кыргыз тилинен. Эми булардын ар бирин ушинтип коюп отурбастан ушул 4төөнү мынтип бөлүп алабыз да, выделять этебиз. Ылдыйжанды ичке крестик менен басып туруп акыркы сапка чейин тартабыз. Мынакей сүрөт предметине чейин баардыгын эсептеп берди, көрдүңүздөрбү? Эми бул жерден билим сапатын эсептейбиз. Билим сапатын эсептегенде биз мынакей мондай формула менен эсептейбиз. Мынакей 6 дегенибиз бул 5тердин саны, кошулган 5 4төрдүн саны. Муну 16га бөлгөнүбүз бул окуучулардын саны. Жана аны 100гө көбөйтөбүз. Бул жерге мисалы бирди көрсөтүп берейин. Аны жасаш үчүн, адегенде формуланы коюш үчүн барабардыкты коебуз. Андан кашааны ачып, могул жерде 6 деп жазбастан биз ушул 6 жазылган ячейканы басабыз дагы. Кошулган 4 жазылып турган ячейканы басабыз. Кашааны жаап, бөлүнгөн мондай бөлчөк сызыгын коебуз. Мындай бөлүү эмес, мындай бөлүү кылбаңыздар. Кош чекит кылып мындай, мынакей, мындай бөлүүнү колдонобуз. Эми могу ячейканы басып койсок болмок, бирок биз боолорго которгондо бул 16, 17 деп уланып кетет. Ошол себептен биз аны баспайбыз. Жөн гана окуучулардын санын жазып коебуз. 16 деп жазып койдук. Эми Enter'ди бассак, көбөйтүлгөн 100 деп коелу. Андан кийин мынакей караңыздар, 68,8 деп чыкты. Бул почти 69% берет. Эми могул жерде 68 деп эле жазылып калбастан, муну процент белгиси менен жазылсын десек, могул жерде проценттин белгисин басып коебуз. Эми караңыздар, муну кичирейткенде мынакей 6875% болуп чыгып кетти, көрдүңүздөр. Бул реалдуу эмес нерсе. Ошондуктан биз бул жерден формуласынан караңыздар, бул жерде көбөйтүлгөн 100 дегенди алып салабыз. Себеби биз могу формуланы койгондо автоматтык түрдө 100гө көбөйтүп берет, көрдүңүздөрбү? 69%. Эми муну силерге пример катары көрсөттүм. Негизи билим сапатын кандай чыгарат? 5 алган окуучуларга 4 алган окуучулардын санын кошуп, окуучулардын класста окуучулардын жалпы санына бөлүп, аны 100гө көбөйткөндө билим сапаты келип чыгат. Ошол эле формуланы биз ушул жерге коюп эсептедик. Барабар кашааны ачабыз дагы. Болгону биз 5 алган окуучулардын санын колго жазбастан, ошол жазылып турган, мисалы, кыргыз тилинен 5 алган окуучулардын саны могул жерде 6 деп турат. Ошол ячейканы басабыз. Кошулган, андан кийин кыргыз тилинен 4 алган окуучулардын саны жазылып турган ячейканы басабыз да, кашааны жаап, бөлүнгөн 16 деп жазабыз. Анткени жалпы класстагы окуучулардын саны 16 болуп турат. 16. Эми бул жерге биз көбөйтүү 100 дегенди жазбайбыз, мындай кылып эле коюп коебуз. Эми ушул биринчи ячейкадан биз могу процентти басып койгон үчүн процент чыгып калды. Мынакей процентти басып койгон үчүн. Эми ушуну выделять этип туруп, мындай кичинекей кара крестик болгондон кийин саптын аягына чейин тартабыз. Тартканда булардын баары автоматтык түрдө толуп калды. Эми решетка болуп калгандар, булар бир аз көрүнбөй калды, батпай калды ячейкага. 100 3 орунду сан болуп кетти да ячейка батпай калды, ошон үчүн решетка болуп калды. Эми отличниктерди эсептеп, бул жака санын жазабыз.
могул жерден караганда мынтип карап адашып да кетишибиз мүмкүн болот. Ошол учурда биз визуально жакшы көрүнүш үчүн ушул диапазонду белгилеп алабыз дагы. Могул жерден условное форматирование деген могул жерге киребиз. Мынакей көрүп жатасыздар. Ушуга кирип туруп, андан кийин могул жерден наборы значков десек, мисалы каалаган цветти могул жерден значоктор тандасак болот. Мындай же мындай же мындай кылсак, муну тандап көрсөк, мисалы караңыздар, 5 алган, жалаң 5 алган окуучуларда галочкалар туруп калды. 3 алган жерлерге X, 4 алган жерлерге илеп белгиси туруп калды. Же болбосо муну башкага деле өзгөртүп койсоңор болот. Бул жакпайт десеңер, наборы значков деп туруп, мынакей бул жерде мындай өзгөртүп койсок болот. Анда баардыгы тең тегерекчелер болгону 5 алгандар жашыл түстө, 3 алгандар кызыл түстө жана 4 алгандар сары түстө болуп калды. Эгер бул дагы ыңгайсыз десеңиздер, башка значокторго алмаштырып алсаңыздар болот. Мисалы, мону алалы дейли. Мынакей мындан көрүнүп турат, жакшынакай болуп. Жок, бул дагы мен анчалык деле мага визуально жакшы көрүнбөйт десеңер, анда удалить правила деп туруп, удалить правила из выделенных ячеек. Биз могул жерде бөлүп алган ячейкадан гана алып салды атабыз. Мынакей алып салдык. Эми кайрадан эле ушул жерде адегенде могул жерде бөлүп алабыз дагы, выделять этебиз дагы, могул жерге кирип, цветовые шкалы. Могул жерден шкаланы койсок, мисалы биринчи шкаланы алалы, же муну алалы дейли. Мынакей кайсынысы силерге жакшы көрүнүп атат. Мындай кылсак болот, мындай кылсак болот. Мисалы, могу биринчини алалы, удобный экен. Эми өзүңүздөр көрүп тургандай, караңыздар, мынакей моусап жалаң көк болуп турат, бизге визуально жакшы көрүнүп турат. Бул окуучу отличник экен дейбиз дагы. О деп жазып коелу, мисалы. Отличник. Андан кийинки ударник эмес. Кийинкиси да ударник дейли десек, 1-3 бар экен. Бул да ударник эмес. Кийинкиси мынакей ударник экен. Бул жерге У деп жазып коелу. Андан кийин бул жерге отличник О деп жазып алалы. Мына ушинтип белгилеп алсак болот экен. Ударник. Бул жерде да ударник бар экен. Бул жерде дагы ударник бар экен. Ошондо караңыздар, 1, 2, 3, 4 ударник бар экен. Эми балким туура эмес санап албайын деп, мисалы мен 16 эле жаздым, сиздерде классыңыздарда 30дан ашык 40ка чейин болсо, анда бул жерде башаламантып болуп, так болбой калбайын деп ойлосоңуздар, анда мындай кылсак болот. Могул жерге формулага киреличи, деп туруп, жанагыдай эле статистические счет если дейбиз дагы, диапазон деген жерге эми биз могул жерде отличниктерди жазган жерди мындай белгилейбиз. Отличник, ударниктер жазган жерди көрдүңөрбү? Эми критерий деген жерге О деп коелу. О деген жазуусу бар ячейканы камтыган ячейкаларды, О тамгасын камтыган ячейкаларды бизге санап берет канча экенин. Окей. Мынакей бул жерге чыгарып берди 2 деп. Эми жерден эсептеп көрүп 1, 2 экен. Отличниктерден 2 болчу экен. Эми ударник деген жерге коебуз. Мышканы алып келип, мынакей бул жерде эмес, бул жерге ударник. Другие функции, статистические, счет если. Жанагындай эле. Анан диапазонду могу 1ден баштап, мынакей эң башынан баштап 16га чейин выделять эттик да. Критерийге эми У деп жазабыз, башкача айтканда, У тамгасын камтыган ячейкалардын санын эсептеп берип атабыз. Окей. Мынакей бул жерге 4 деп чыгарып берди. Чынында эле 1, 2, 3, 4 экенин көрүп турабыз. Так, мындайраак ортолотуп коелу. Жана жирный алып калалы. Мынакей бул жерге чыгып калды. Эми ошондой эле могул жерден билим сапаты мынакей автоматтык түрдө чыгарып алдык. Билим сапаты бул жерде кандай деп. Эми жалпы класстын билим сапатын чыгарыш үчүн булардын ар бирин 69 кошу 100 кошу 69 деп анан кайра анын баарына бөлүп отурбай эле, мына мондай кылып выделять этебиз. Дагы бир бош ячейканы кошо выделять этип туруп эле могул жерде автосумма дегенге кирип эле среднее значение, средний дегенди эле алып коебуз. Болду. 80% экен. Жалпы класстын билим сапаты 80% экен. Биз аны чын эле ушундай текшериш үчүн мындай кылып текшерип көрсөк деле болот. Барабар дейбиз. Мына бул жерде көрүп турганыңыздардай, биринчи 69 100, 69 100. Мына ушуларды азыр мен кошуп чыгам. 69. Экинчибиз 100, кошулган 100. Кошулган андайын 69, кошулган 100, кошулган андайын 69, кайрадан кошулган 69, кошулган 100, кошулган дагы 3 жолу 100 экен, кошулган 100, анан кошулган 69, кошулган 38. Барабар мындай болду. Андан барабар деп туруп, муну санды 883тү бөлөбүз. Канчага? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-өөнү коштук, биз ошон үчүн 11ге бөлөбүз. Мына караңыздар, 80%, 80ден ашык болду. Бул 80,2 болуп, бул жагы кичирээк, 5ден кичирээк болгон үчүн муну 80ге тегеректегенде 80% болуп калат, көрдүңүздөрбү? Мынакей демек бул жерде тегеректеп туура чыгарып берди. Муну өчүрүп салалы. Эми караңыздар, мынакей бул жылдык отчетту түзүү шаблону сиздерге даяр. Бул жерге классыңызды жазып аласыз, мисалы 8-А деп коелу. Андан кийин бул жерге канчанчы чейректиги дегенде бул жерге эми ар бир чейректи деле ушундай кылып эсептесеңиздер болот.
Бул жерге болсо мисалы 3-чейрек дегенде 3-чейрек бүтүп атат. 3-чейректе ана класс жетекчиси дегенде мисалы Акматова Жылдыз деп коелу, жазып коесуздар. Жылдык отчет эмес, бул жерге балким 3-чейректин отчету деп өзгөртүп алсаңыздар болот. Мынакей ушундай кылып эсептеп колдонсоңуздар болот. Эгер мага эсептен кыйын десеңиздер, анда ушул даяр шаблонду менин Telegram каналымдан көчүрүп алсаңыздар болот. Ал эми Telegram каналдын ссылкасын алуу үчүн мага комментарийге отчет деп жазыңыздар жана мен сизге жеке катка жиберем. Могул формуланы дагы жазып алсаңыздар болот. Сапатын чыгаруу формуласы. Эгер сабак жаккан болсо лайк коюп жана менин аккаунтума катталууну унутпаңыздар. Жана дагы кызыктуу алдыда сабактарды көрүп турсаңыздар болот.